Кандайсыз? Жақсы. Өзің қандайсың? Жақсы. Жақсы, это хорошо. Даже очень хорошо. А как они? Алар жақсы. Жақсы. Қаяқталар? Білбейм. Білбейсің бе, же менден жашырып атасың ба? А мен білем. Алар тоодо жүрүшөт. Мен билген боюнча 2 жаш гайд-паркта жүрүшөт. Гуляют. Как настоящие влюбленные. Эми ал Инстаграм үчүн да. Пост, сторис кылып жүрүшөт. Кундузка. Билесиңби? Жылкыларча адамдагы стрессти сезишет экен. Чындап эле? Тиги чет өлкөдөгү психологдор депрессия менен ооруган адамдарга буларды колдонушат экен. Кантип союп жашат экенби? Же шорпосу дароо болот экенби? Жок. Аларды атка мингизип, жалынан сылатып, адам жылкылардын энергиясын алып эс алышат экен. Точно. Жылкынын этинде холестерин жок болот. Эмне эле аларды союп жегенин ойлоп атасың, байкуштарды. И между прочим, буларды казактар менен эле кыргыздар жешет. Башкалар буларды аябай баалашат. Башкаларың булардын этин жейлек да. Чучуктарды жегенден кийин булар колбасаны унутуп калышат, билесиң? Ошого минесиң? Ага. Шеф, они уже месяц не по твоему сценарию идут. Они сами по себе гуляют. Так что давай, сворачиваемся. Пусть этот Санжар предложение делает, и все на это. Предложение бир айдан кийин деп пландаштырбадык беле? Ооба. Но планы изменились, ты же видишь. Предложение бир хайп болот. У Сабины подписчиков уже достаточно. Аны 2 жаштын тоюн болбой каларын эл билгенде жесткий хайп пойдет. Так что чем раньше, тем лучше. Түшүнүктүү, э? Ооба. Давай экөөнү чакыр, эртеңки даярдана бергиле. Анан, когда Сабина рядом с ним, она на мои звонки не отвечает. Серьезно? Дожили, блин. Так что ты позвони им, а я сам скажу потом. Все, хорошо. Ладно. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Адик досум, кандай? Жакшы да. Канчаны тартын бердиң, э? 3 тартынам го мен. Үчтем адам тартына жа көргөзүп эле. Короче, менде мындай дерзкий дару бар досум. Муну ичсең, Не дары бул? бул, короче, нереально жардам берет. Да? Ертең эле действиеси берет досум. Азыр эле ичип алайын баны. Жок, үйгө барып беретсиң. Болду досум, ертең кылышат. Адик досум, кандай досум? Жакшы, өзүңүндөй. Жакшы эле? Жакшы. Дарыңды ичтиң кече. Ичип келип эле сразу бир 10ду тартынам го деп тартынсам дагы деле 3 тартынып атам. Дарың болбойт. Досум, сен курсаң чоң болуп менен акылың кыска экен, жанаш дос. Бул ден соолукка пайдалуу. Муну шашпай иче берсең, бир ай процедурасын өтөрсүң, жардам тиет. Не болду, тарттыңбы? Тарттым. Молодец, болду, калганын анда монтаждан бүтүрөбүз.
Onlar вообще не смешно екен. Какая разница, ақшасын алып отырбыз главное, туурабы? Ей, Сулипбайга мага айтсаң, ништяк ойынға бермеппин да. Болду же. Бас кет. Я, Адикбайке, сіз не монтып атасыз? Көрдүңбү? Жанатан бери тамашалап аттың эле сенин атың. Жаман көзүмен карап атат сени. Айтпадым эле жылкылар баарын сезишет деп. Кандай жестокий адам отурат деп ойлоп калмаш керек. Ой, калп эле кыйын боло бербечи. Өзү болбосо кыз uzatуу тоюнда биздин браттардан бирди союп, конокторго этти таратат деп айтып атты сенин атың. Жок, мен антпейм. Менин тоюм таптакыр башкача болот. О, качан болот? Эмне качан болот? Тоюң качан болот? Азыр ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Өзүң күйөөгө тийгиң келип атпайбы? Сен өзүң баштадың го? Мен баштадым. Той жөнүндө сүйлөп баштап атпайсыңбы? Ты что? Ревнуешь? Я тебя. Ну да, ревную. Джинни. Не смотри на меня так. Ты знаешь, из нас бы классная парочка получилась. Что? Что? Чындап эле экөөбүз сонун парочка болмокпуз. Түшүнүп атасыңбы? Ну? Чё, как тебе? Актер болсом ишенмексиң да? Так себе. Так себе. Сен ишенип алдың го? Ты чуть не согласилась. Да. Характерин көргөзбө азыр чабып салам. Кто кого? Что? Жактыбы анан? Да, жакты, классно. Ат минген сонун экенби? Сонукен. Рахмат. Давно хотела сюда приехать. Көрдүңбү? Я твои мысли уже читаю. Паса эме, Кундуз айтып аткан прямой эфирге чыгып койгулачы деп. Не хочу. Отуруп алачы, бутуң ооруп кетти. Сен өзүң Кундузду жакшы эле билесиң да. Аны укпасак башты ооруп салат. Тем более менин маанайым жакшы. Эме телефонум өчүп калды. Сен телефонуңан кире берели. Макул. Секрет нештекең жокпу? Салам достор. Бар сонун, рахмат, жакшы. Шаардын четинде жүргөм. Жок, жалгыз эмес. Жанымда Сабина бар. Сабина. Көрдүңөр, сразу камеранын көргөндө милаш кылып калышат кыздар бар. Ооба, суроолоруңарды бере бергиле, жооп бергенге аракет кылабыз. Сабинага деле берсеңер болот. Бuyakta bir орусча суроо келип калыптыр. Что вам нравится в Сабине? Какие качества любите в ней? Жооп берем? Жооп бере албайт дейсиң. Мне кажется, вы чуть-чуть неправильно задали вопрос. Если вы любите человека только за какие-то определенные качества, то это уже неполноценная любовь. Мне, например, в Сабине нравится абсолютно все. Понимаете, как она улыбается, ее ямочка на щеке, как она обижается на меня, как глаза свои закатывает. Просто вы человека принимаете целиком и полностью, со всеми его плюсами и минусами. Принимаете человека таким, какой он есть. Вот. Понимаете, да? А если нет, то это уже не настоящая любовь. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Сразу так мило дейт қой бары. Кел, кечкеле, мен жооп бербей, сен де сүйлөп кой да. Санжардын кайсы мүнөзү жагат?
Силер тааныган Санжар менен мен тааныган Санжар эки башка адам. Миллион адам Санжарды күлкү тартуулап, экрандан түшпөгөн жылдыз катары тааныса, мен жөп-жөнөкөй эле Санжарды тааныйм. Аябай жөнөкөй, көп ойго баткан, кыялкеч бала. Кээде карап отурсаң, терең ойго батып турган болот. Ошондой учурларда аны алаксытпай, ошону карап отура бергим келет. Себеби ой жүгүртүүсү башкача. Менин оюмча, эркек адам үчүн бул эң маанилүү сапат деп ойлойм. Бул сапат Санжарда бар. Ошон үчүн сүйлөшкөндө угуп эле отургум келет. Кыскасы, кыздарга айтарым, сырткы сулуулуктан дагы жан дүйнөнүн сулуулугу маанилүү. Sen tarapqa ойлор жетелеп келген, сүйкүм сен элең. Ал берем, кумуш чалып. Алло. Ооба. Чогуу жүрөбүз, баары жакшы, эмне болду? Офискеби? Түнчө элеби? Макул, анда азыр барабыз, Все. Эмне телефон албай жаткансың беле? Кечке чалгам дейт го. Неге? Офиске чакырып атыптыр. Сөз бар дейт. Ошо? Ба, сен барып келели. Экөө укуш сладкая парочка откон го, Айтпа. Даже слишком сладкая парочка болду. Анда бар пландай деле болуп турбайбы. Буюрса, карабайсыңбы, түз эфирде 32 000 адам көрүп койду. Это же много. 32 000 адам. Санжар эмне болуп атат? Санжар жаш бала. Башы айланып, эмоцияга берилип, сүйүп калыптыр. Тиги эки досу эмне болду? Эки досу давно эле крючокто. Ал жагы деле пландадай. Жакшы. Анда мындай кылалы. Сен спектакльди даярдай бер. Мен тиги сладкая парочка менен сүйлөшө берейин. Сүйлөштүк. Ну, что-то сладкая парочка слишком эле бири-бирине окшош эмеспи? Жетелешкендер. Такие смешные вообще. Токтосоңор, силер Эмаком компаниясынын жаңы акциясын уктуңарбы? Уга элексиңерби? Кызыксыңар го? Эмаком компаниясы жаңы акция жарыялады. 36 айга рассрочка кылып, плюс үстүнө бытовой техника кошуп берет экен. Жаңы батирлүү болуп, үйүңүздө стиральный машина, холодильник жана газ плита болгонун кааласаңыз, анда шу номерлерге чалыңыздар. Лично Суликтин атынан чалып атам десеңер, скидка кылып, шашылгүлө. Эмаком компаниясы. Ийгиликке чогуу. Байбиче, не болду? Тамагың бышты бай? Отур жай, Чукулап эле соткадан чыкпай. Отур жай, азыр тамак бышат. Эме, сенин жардамың керек болуп атат да магачы. Мен дагычы мындай ой келди да. Санжарды кыйнай бербейличи, мен да бир популярный болгум келип атат. Инстаграм, Фейсбуктун баарын көчүрдүм. Бирок ат коюш керек. Кандай ат койсом болот я? Эмне деген ат экен ал? Зырной мунез. Жарыла турган ат коюш керек да. Популярный. Ошого жардамдашып койчу. Эмне болгон ат койсуң эми? Өзүң атын койбойсуңбу? Жөнтүп чайланайын. Калам каш деп кой. Эмне дейт? Адыке. Мөндүр деп койбоймунбу? Кайчай, мөндүр болуп жап атканыңды элестет анан.
Болбой калат ал дагы. Жок ай. Черт. Пулячы. Пуля? Эй, сен пуля эмес, бомба болуп баарын жардырып тастайсың. Тарс. Тарсылдап кетет анда. Так, не деп коюп койсом. Адыке. Жылымды коюп койсом эмне болот я? 1968 деп. 68 деппи? Болбойбу. Кой тур энди кой тур. Эмне эле минтесиң ой, жардам берип койсуң. Мен тутук болуп атасың ой, мен кыйналып издеп атпайм, атам. Мындай Мен жардам бер дегичене. Буну айтсам деле жакпайт, тигини айтсам деле кандай жакпайт. варианттар бар? Эмне карабайсың мени? Эме деп коеюнчу анда. Жетин бир кыдыр, жети өлчөп, бир кес деп коет го. 77 деп койсом кандай болот? Мына ошентип подписчи чогултсаңчы, рекламалар өздөрү келет экен. Санжарды эле кыйнай беребизби? Тиги бу депчи. Анан коюп койсок реклама келет. Дүкөндөрдү, базарларга барып реклама кылып койсок, бесплатный бүт товарлар түшүп атпайбы? Ошону түшүнүп атасыңбы? Түшүнүп атасыңбы? Мына Санжарда каяктан келген талант, каяктан төгүлгөн таланттар. Каяктан экен ана? Менден. Менде эмне деген чымым бар. Кичикейден баштап көгөнүнө чейин чымым бардай. Меники куюлуп турат, талантым куюлуп, ташкындап турат. Менде болсо эчтеке жок, Сен эмне ормогул айланып кетип калам? Көзгө көрүнбөгөн даже сенде москит жок. Эмне кылат? Кой турчу келе. Мынагычы, могу сүрөттү койсом кандай болот? Жок ал эмес. Болбойбу. Жок, мындай жашнакай эле болуп турам го, көздөрүм бажырайт. Могучу. Майырда сен туруп атпайсың, сен кереги жок, сага болбойт да. Сен фонду бузуп коюп атасың да. Жалгыз турушуң керек да, бербей. Жок, мага баары эле жагаттычы эми. О, добро пожаловать! Санжар, да ты джентльмен. Алейкум ассалам, как дела? Отлично. Молодец. Дорогая, поздороваемся. Не играй в идеальные отношения, пожалуйста. О. Ну ладно. Вы одни? Нет, ребята. Подойдут? Все. Салам. Алейкум ассалам. Ребята, рад вас видеть. Адик, да ты похудел. Да? Серьезно? Сулик, а ты наоборот набрал как будто. А ты, смотрю, фокусники заделался. Почему? Комплименты из ниоткуда достаешь. Ребят, проходите, я очень рад вас видеть. Красавцы. Так. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Есть новость для вас очень интересная. Мы с Хундус поговорили, посовещались и решили. Предложение, которое вы должны были сделать, будет уже завтра. Поздравляем. Поздравляем. Завтра дейсиңби? Бир айдан кийин эмес беле? Ты что, не рад, что ли? Любой эле жумуштун эрте бүткөнү жакшы эмеспи? Эмнеге шашылып атканыбызды түшүндүрүп бересиңби? Послушайте, вы что, несчастливы? Вы же сами меня торопили. Когда этот театр закончится, деп подмарывали. Мына бүтөйүн деп калды. По контракту предложение и все на этом. Завтра последний день придется сыграть влюбленных. А если это любовь, чего печалишься ты? Ведь сейчас пацаны просто так без любви дарят дамам цветы. Мен эртең предложение кылчу жерди дайындап коем. Барыңар даярданып келгиле. Силер да досторундай болуп жанында турушуңар керек. Шакекти алып койдум. Оператор, фотографтар дагы келет. Уча турган жанында шарик-парик алып алабы? Кереги жок. Менчи, мен эмне кылам? Же предложение боюнча деле сценарий барбы? Албетте бар. Бишкектин четинде, кол жерде болот. Сабинанын көзүн таңып алып келебиз. Баары күтүүсүздөн болот. Ош жерден Сабина макул дейт. Силер дагы сүйүнүчтүү, майрамдуу түр көргөз койгула. Калганын Инстаграм өзү кылат. Өтө банально экен. Банально, не банально. Какая разница?
Ты же не по-настоящему будешь делать предложение. Ты же просто будешь играть на публику. Эмнеле чынында предложение кылчудай сарсанаа болбодум? Макул. Просто хотел как лучше. Эртең болсо эртең. Другое дело. Все. Анда эртең саат 10-да жолугабыз. Кеттик. Сабина, на минуточку останься, пожалуйста. Сүйлөшө турган сөз бар эле. Процедурасын өтөрсүң, жардам тиет. Базар жок жигиттер. Базар жок, ништяк. Жактыбы? Жакты. Все. Айттым го башында эле, брат, за качество отвечаем деп. Жок, мен качестводо башында эле силерге сомнение жок болчу жигиттер. Эмне кылалы анда, киргизе берели? Жок. Эртең мындай кылалык. Экөөңөр барып, биринчи клиенттерге силер биздин товарды берип койгула, анан сүрөткө түшүп дегендей кылып коюп, анан киргизебиз. Сен башында маркетинг чымындар бар окшойт, брат, а? Эми ушул сферада жүрбөйсүзбү? Макул анда. Бирок ага оплатасын сүйлөшкөн эмеспиз да, кандай кылабыз? Ал жак боюнча переживать этпегиле. Ал жага төлөнөт жигиттер. Все, $300 анда, брат. $300 бир аз түшпөйсүңөрбү? Эми экөөбүзгө 100дөн бери 200. Нормальный болот. Из-за того, что ты оптовик. Боло? Разы болсуңарбы? А? 300 бергенде мен жүзүмө жылбайы кетпей калат эле. Тамаша болот. 200 келе бүтүрүп беребиз. Хорошо анда. Кандай кылалы? Азыр эле салып салайынбы? Жакшы болот. Все, жигиттер, анда азыр эле расчет кылып салайын. Анда жакшы сделка үчүн бир майрамдап бирден кружка десем кандайсың? Жок дейсиң. Жокпу? Просто бизге бир кружканы жетпей калат, 5 кружканы ичишибиз керек да. Вот это я понимаю, молодцы. Официант. Бары болу акырына жетемин мен акырындан. Бары болу акырындан, ийгиликке жетемин мен акырындан. Бары болу акырына жетемин мен акырындан. Бары болу акырындан, ийгиликке жетемин мен акырындан. Кыялдар орундалат, убакыт гана керек. Зымырап учкан уштай, убакыт өтө берет. Жолдор түз болбой дайым, сыноого сынбаш керек. Бары болот акырындан, жаман жолго баспаш керек. Мына бары болот акырында, эч качан кейбе түн жамынганыңда. Ошондуктан кыялыма талпынамын талыкпастан. Адам болуш аста-аста жаман